Бишкекте электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Борбор калаада кечээ Элкөк компаниясы тарабынан Кыргызстанда алгачкы болуп ишке киргизилген электрокарларды кубаттоочу станциялардын ачылышы өткөн. Эми электромобиль ээлери көлөгүн төмөнкү даректерден кубаттай алат. Томи Молл, Азия Молл, Аларча соода борбору, Фрунзе гипермаркети Технопарк, Фрунзе гипермаркети ТЭЦ, Фрунзе гипермаркети Жал, Глобус гипермаркети Лев Толстой көчөсү, Глобус гипермаркети Медеров көчөсү, Интермедиа бизнес борбору. Кыргызстан өткөн жылдын 11 айында малдын 1071 тонна ичеги карынын экспорттогон. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Мекеме малдын ичеги карыны товардык номенклатура боюнча маалымат берген. Анда товардын жалпы көлөмү 890 миң долларга бааланган. Кыргызстандан ич эт алган мамлекеттер: Гонконг 556 тонна, Вьетнам 336,4, Туркия 140,6, Египет 37,9. 2020 жылы январдан ноябрга чейин 853,4 миң долларга 1176 тонна ичеги карын сатылган. Ал убакта Грузия менен Мьянмага көп жөнөтүлгөн. Сатып алуучулардын арасында Египет жок болчу. Жапаров: Ленинград шаарын фашисттердин курчоосунан бошотууда 4,5 миңден ашуун мекендешибиз баатырларча курман болгон. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 январда Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулган күнүнө карата кайрылуу жасады деп билдирет өлкө башчысынын маалымат кызматы. Мамлекет башчысынын кайрылуусу: Ардактуу блокадачы мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз бүткүл өлкөбүз менен бирге Ленинград шаарын фашисттердин курчоосунан бошотууда эрдик көрсөтүп, курман болгондорго таазим кылабыз. Андан бери 78 жыл өтсө дагы бул улуу окуя биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. 2 жылдан ашык убакыт бою Ленинград шаары душмандын камалоосунда болуп, ачарчылык менен аеосуз согуштун катаал сыноолоруна туруштук бере алган. Бул баатыр шаарды фашисттердин кандуу чеңгелинен бошотууда 4,5 миңден ашуун мекендешибиз эрдик көрсөтүп, кан майданда курман болгондугун тарых таасын тастыктап, өз баасын берген. Ошол кездеги Совет эли менен бирге Кыргызстан калкы да курчоодо калган Ленинград шаарынын тургундарына азык-түлүк жана керектүү кийим-кече жөнөтүп, демине дем, күчүнө күч кошуп турушкан. Ошону менен бирге блокада маалында Ленинградтан чыгарылган 3,5 миңден ашык бала Кыргызстандын жаңы үй бүлө, жаңы туулган таап, эрезеге жетип, турмуш жолун татыктуу улап кетиши элибиздин эзелтеден келаткан айкөлдүгүнүн бир мисалы болуп калды. Кыргызстанда өскөн Ленинграддык блокаданын балдары экинчи ата мекенинин өнүгүүсүнө ак кызматын кылып, азырда жаш муундарды атуулдук аң сезиминде тарбиялоодо өз салымдарын кошуп келишет. Ленинградты душмандын курчоосунан бошотууга катышып, өмүрүн арнаган жоокерлерибиздин, ошол маалда тылдан жардам көрсөткөн мекендештерибиздин жана блокадада калган шаар тургундарынын эрдиктери эң ириде атуулдук духтун, майтарылгыс эриктин, каармандыктын жана ынтымактын бийик үлгүсү болуп калды. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине, оруктун эмгекчилерине, баатыр шаарды блокададан бошотууда салгылашып жатып, курман болгондорго башымды ийип, терең таазим кылам. Казакстандын парламенти өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди бир нече укуктарынан ажыратты. Бул тууралуу Казак маалымат булактары билдирди. Маалыматка ылайык, Сенат Нурсултан Назарбаевди Коопсуздук кеңештин төрагасы кызматынан ажыратты. Мындан сырткары дагы бир нече ыйгарым укуктары ажыратылат. Аталган мыйзамга президент Касым-Жомарт Токаев кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. Регион телеканалында сайттардан алынган маалыматтарды тааныштырып, сайтка сереп берүүсү. Студияда мен Адина Байшбекова, саламатсыздарбы? Борбор Азиядагы ири аварияга Казакстан күнөөлүү. Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандагы электр жарыгынын өчүшүнө кытайлык жана орусиялык криптовалюта өндүрүүчүлөр себепчи болушу мүмкүн. Бул тууралуу экономика илимдеринин кандидаты, каржы боюнча аналитик Михаил Беляев билдирди. Орусиялык экономисттин айтымында, энергосистеманы жарактан чыгаруу үчүн адаттан тыш бир нерсе болушу керек. Себеби олуттуу чыңалуу жашоо тиричиликтен улам. Мисалы, баары бир убакта электр чайнектерин күйгүзгөндө боло калбайт. Ошондой эле өнөр жай ишканалар иштөөсүнөн да болушу мүмкүн эмес. Кытайда криптовалюта өндүрүүгө тыюу салынганда, майнерлер криптовалюта өндүрүүчүлөрүндө
Казакстанга көчүп кетишкен. А криптовалюта өндүрүү үчүн эбедейсиз көп электр энергия керек. Болжол менен 2 күн мурда Казакстан криптовалюта өндүрүүдөн улам электр энергиясына муктаж болуп жатканын жазышкан. Орусиянын Борбордук банкы дагы криптовалюта өндүрүүгө тыюу саларын жарыялагандан кийин орусиялык майнерлер да Казакстанга көчүп кетип, ошондуктан Казакстандын энергосистемасына күч келген болушу мүмкүн, деди Беляев. Казакстандын жалпыга маалымдоо каражаттары да майнерлер февраль айына чейин электр энергиясынан өчүрүлгөнүн жазышты. Анын себеби энергосистемадагы туруктуулукту камсыздоодо көйгөй жаралган. Бирок Казакстандын электр тармактарын башкарган компания кечээ 25 январдагы энергетикалык коллапс майнерлердин кесебетинен болду деген божомолду четке кагууда. Өзбекстанда электр жарыгы толук бериле элек. Өзбекстанда 26 январь 9:30 карата электр энергиясы 70% калыбына келтирилди. Бул тууралуу энергетика министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Бекмурадова билдирди. Шейшембиде энергетика министрлигинин өкүлү энергетика системасындагы авариядан улам газ өндүрүү азайып кеткенин кабарлаган. Бекмурадова өндүрүлүп жаткан жаратылыш газы жылуулук электр станцияларына, социалдык объектилерге жана калкка багытталгандыгын айтты. Буга байланыштуу бүгүндөн тарта автоунааларга газ толтуруучу компрессордук станциялардын ишине чектөө киргизилет, деп кошумчалады ал. Орозайым Нарматованын ордуна келген депутат ант берди. Бүгүн Кыргызстан партиясынан депутат болуп келген Айгүл Айдарова жогорку кеңеште ант берди. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Айгүл Айдаровага депутаттык мандат тапшырган. Айгүл Айдарова жогорку кеңештин депутаты болуп катталып, ага күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Айдарова Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча талапкерлигин койгон. Ал БШКнын чечими менен мандатынан ажыратылган Орозайым Нарматованын ордуна парламентке келди. Депутат Алиева жол курганы келгенде эле жетекчилер акча өөнөйсүңөр. Жол маселеси болгондо эле жетекчилер четинен өөнөп жейсиңер. Аны моюнга алыш керек. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева парламенттик жыйында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Таабалды Тилаевага айтып, аны акчаны туура пайдаланууга чакырды. Коррупция дегениңерге кошулбайм дегениңерге айтып коеюн. Факты менен көрсөтүлүп келе жатат да. Буга чейинки тарыхты карап көрүңүз. Канча министр, канча орун басарларына иш козголгон. Бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек. Эмне деген акчалардын үстүнөн шектелип кармалып жатышат. Мен ошону айтып жатам. Мен сизде айтканым жок. Сизди коррупционер деп айтсам, сиз кошулбашыңыз мүмкүн. Далилде депчи мен сизде айта элекмин да. Буга чейинки тарыхты айтып жатам. Сабак болушу керек. Жол маселеси болгондо эле жетекчилер четинен өөнөп жейсиңер. Аны моюнга алыш керек. Эмне үчүн дайыма шектелип кармаласыңар? Мына 50 миллион долларлар менен кармалыштыгы министрдин орун басарлары. Ошол нерседен биз сактанып айтып атабыз. Төрага отурасыңар. Министрликтин өкүлдөрүнө айтып койбойсуңарбы? Комментарий бербеш керек. Депутаттын пикирине, деди депутат. Парламентте ысык көл жолун куруу үчүн нация алуу маселеси каралып жатат. Эркин экономикалык аймактын жетекчиси Тайчабаров жол кырсыгына кабылды. Бишкек эркин экономикалык аймактын жетекчиси Кудрет Тайчабаров жол кырсыгына кабылды. Бул туурасындагы маалыматты жол кайгуу милициясы репортер Чекит Кейжиге тастыктады. Маалыматка караганда кече 25 январь күнү болжол менен саат 12:45 чамасында 2000-жылы туулган айдоочу Део Калос үлгүсүндөгү автоунаа менен Масалиев көчөсү менен күн батышты көздөй бара жатып, Айтматов көчөсүнүн кесилишинен айдоочунун башкаруусундагы Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесебетинен 2000-жылы туулган айдоочу жабыркап, 4-чү ооруканага жеткирилген. Азыркы учурда эки автоунаа тең убактылуу айып кароо жайына токтотулуп, жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталып жатат.